саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналга көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошол Украинанын куралдуу күчтөрү эң кызыктуусу бүт иштерин ошо базар күнү кылат экен да. Базар күнү дайыма ушундай кандайдыр жоопторун кайтарат. Контратакада базар күнү болгон, мисалы үчүн Курскийде. Булар деген баягы Орусияда баары эс алып атканда ишин жасайт окшойт. Дал ошондой эле ушул замат базар күнү эртең менен Украина өзүнүн атакаларын баштады. Атакаларын баштап туруп 150ден ашык, 158 дейт дрон колдонулду. Ал дрондор болсо баягы Орусияга келип туруп 15 шаарын, 15 регионун атакага алды. Анын ичинен 2 дрон ушу Москванын астына да келгенге үлгүрдү. Москванын астына келип бир НПЗны өртөп, ошол анан Гресттин баягы газ транспорттук системасында өртөгөнгө жетишти. ГРЭС деген бул мамлекеттик райондук ГЭС деп айтылат да. Ошол мисалы үчүн газ менен же болбосо мазут менен ошол камсыздандырылган, ошонун жардамы менен электр энергияны өндүргөн ушундай ишкана. Анын эң кызыктуусу кечээ дагы ошол атакадан кийин базар күнү кечинде Украинанын баягы дрон башкаруучулары, дрон айдоочулары өзүнүн мындай маалыматын берди. Newsider каналдарында мисалы үчүн ошол бүт берген маалыматы ушундай болду. Бул деген бир гана тест болду дейт. Тест болду. Анткени булар деген жаңы системаны ойлоп таптыр, жасаптыр алыска учуучу дрондорго. Анын албетте бул тест өткөргөнгө мындай негизи аргасыз болушту. Мындай согуш майданында да жоого каршы. Мунун эки максаты бар. Биринчи максаты бул деген орусиялыктарды баягы сестендирүү, аларга ушул согуш болуп атканын сездирүү. Жана алар согуш болуп атканын сезсе, өзү баягы бийлигине талап коюш керек, тынчтыкка талапташ керек да. Же болбосо баягы ичи үмүтү бар украиндиктерди кандайдыр төңкөрүш жасаш керек. Экинчи максаты бул деген ошол дрон системалардын тестирлөө болду. Булар деген негизи GPS менен башкаруу маселе табышты. GPS менен башкарылса дрон баягы рэптер ошол GPS сигналын максаттардын жанында бузуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн кээ бир дрондор өзүнүн траекториясынан кетип башка жака түшүп калат да, максатына жетпей. Экинчи булардын баягы максаты, булар деген баягы Тесланын, SpaceX'тин интернетин кошушат экен, Элон Масктын. Интернетин кошкондо дагы баягы учуп баратканда дрон ал сигналды кармап турат, анан ал аркылуу башкарылат да. Бирок жерлерде Орусияда дагы эле рэп турса, ал сигналды да мындай бузганга мүмкүнчүлүгү бар экен да, стационардык рэптердин күчү. Ошон үчүн бул да нерсе аларга тоскоолдук кылат экен. Ошон үчүн булар баягы жасалма акылды жасашыптыр. Дрондордун ичине дрондор жасалма акыл менен башкарылат. Анан кээ бир кезде ошол Элон Масктын интернети менен байланышып, оператор дронго кандайдыр бир таасир кыла алат, контроль кыла алат. Ага чейин дрон толугу менен асманда өзү баягы жердин рельефтин сүрөтүн карап, ошого карата өзүнүн баягы чечимин кабыл алып, ошол жердин рельефи менен көзү менен карап учат экен. Ошон үчүн күндүз болуп туруп, таң атпай болуп турушул атака. Ушул системаны тестирлешиптир. Алар деген баягы мээлерине карта жүктөлгөн дейт, мурунку дрондор тартып алган. Ошол дрондордун картасын карап, альтиметр кадимкидей пилоттой баягы бийиктигин сезип, тегеректе кандай мындай тоскоолдуктар бар, ошону карап аны учат экен да. Көбүнчө эң алыс учуучу ошол 1000 километрге чейин учуучу дрондордо нагрузкасы 100 килограммдан аз экен, бирок азыр 100 килограммга чейин жеткирдик дейт. Анан көбүнчөсү бул баягы лютый да. Бул деген куйругу мындай арка сыяктуу V формасында, мындай тескерилиги мындай бурулган V формасында, байрактар ТБ2-нин формасында экен да. Ошол байрактар ТБ2-нин дизайны колдонулат да лютийде. Анан ошол дрондор эгерде ага рэп атса, дрон рэпти тоотпой коет экен. Эгерде ага кандайдыр бир радио диапазондон өзү радио сигнал чыгарбайт экен, ошон үчүн көрүнбөйт экен радарга. Өзү да профили кичинекей баягы бүркүттүкүндөй, мындай эле куштукундай да, ошол куштукундай профилде рэп көрбөйт экен. Анан бир гана эмне үнү боюнча жана ошол атайын визуалдык системалардын байкоосу боюнча жана чоң радарлар
бар Орусияда ошол зоопарк деген система. Ал радар көрөт экен, анан көргөндө аяка атайын баягы атуучу бригададан жиберет экен. Атуучу бригада ПВО менен атканга аракет кылат түшүргөнгө. Бирок ошол атуучу бригададан коргонуш үчүн булар деген толук бүт сигналды өчүрүп салат экен дрондор. Ошол жасалма интеллекттин жардамы менен уча берет экен. Акыркы баягы максатка жакындаганда эки жолу бар экен. Атады калаганда биринчи жолу бул деген жасалма интеллект толугу менен өзү чечим кыла алат эгер тегерегинде Raptor көп болсо. Эгерде Raptor жок болсо, анда оператор баягы Starlink аркылуу сигналды колуна алып туруп, анан максатта тандап туруп, шашпай ошол максатка түшүрөт экен да дронду. Дрондун ичиндеги 100 килограммдык баягы жардыргыч зат жанкечтүү дрон катары иштетет ошол дронду. Аны таштап кайра келе албайт, анткени артка кайра бензин жок, артка кайра тейлөө жок. Ошон үчүн абадан да дозаправка кылыш кыйын дронду. Ошон үчүн дрон жанкечтүү да. Бул деген дрон өзү баягы өзүн жардырып баягы максатка түшөт. Ушундай экен система. Анан бул системалар бүгүнкү күнү айтышы боюнча бир $60-70 1000 доллардын тегерегинде болуп калды дейт. Сиздер бизнес план жазганды үйрөнгүңөр келеби? Бизнес план жазып, андан кийин өзүңөрдүн жаңы ишкерчилигиңерди баштаганга же көбөйткөнгө, чоңойтконго инвестиция банктардан, инвесторлордон алгыңар келеби? Эгерде ооба десеңиздер, анда бул QR код менен киргиле. Ушул QR код боюнча сиздер бүт маалымат аласыздар жана ошо мен берип жаткан, мен атайын дардаган сиздер үчүн кыргыз тилинде бизнес план жазуу боюнча курсту өткөзсөңөр болот да. Ошол бизнес пландоо курсун өтүп туруп, өз баягы аракетиңиздер менен, өз күчүңүздөр менен сиздер өзүңүздөргө бизнес план жазсаңар болот дагы. Аны дагы тейлөөгө айланса болот. Баягы айыл жергесинде банктардан, жергиликтүү банктардан бизнес план бизнеске алыш үчүн аяктан колдонсо болот ал билимиңерди. Эң негизгиси мен сиздер үчүн, өзүңүздөр үчүн ушуну берип атам. Өзүңүздөр үйрөнүп алып туруп, өзүңүздөр ушул бизнес план жазып, акча өлтүрүп инвесторлордон, банктардан алып, ишкерчилик баштап, байып кетиңерди өтө каалайм. Ошон үчүн ошол сиздерге ошо кыргыз тилинде бизнес пландын жазуунун эң негизги билимдерин ошол курсумда берип $100,000 чейин барып калышы ыктымал дейт бир дрондун баасы. Анан Украина бүгүнкү күнү ошо эл аралык жардам менен ошондой дрондорду жүздөгөндөй чыгара алат дейт. Жалпы башка түрлөрү менен алганда Украина бүгүнкү күнү миңдеген дрондорду бир жуманын ичинде чыгара алат дейт. Муну айтканда 4 миллионго чейин ар кайсы дрондун түрлөрүн чыгара алат. Оор дрондордун түрлөрүн бир 400-500дү айына чыгара алат дейт. Ошондо мындай дейт, ошол Орусияга кирген дрондордун жарымы дейт, чек-арадан ПВОдон өткөндө эле жарымы жарылат дейт, жарымы бузулат. Анткени ПВО аларды көрөт, атуучу командалар тез аны кармайт. Анан дейт, ушул дрондордун баягы 100% максатка жетиш үчүн биринчи фейк дрондорду жасаш керек, бирок фейк дрондорго акча жок дейт да. Ошон үчүн азыр кымбат бир атакада мисалы үчүн ошол 100 дрон учса, 100 дрондун 300 дрон учса, 300дөн 150сү гана Орусиянын ичине кире алат дейт, калгандары ушул атып түшүрүлөт дейт. Анда ПВОдон өтүп кеткен дрондор анан невидимка болуп калат да. Анан аларды күтүш кыйын болуп калат. Алар дагы баягы траекториясын өзгөртүп, баягы Raptorдун картасы бар, мээсинде, электрондук мээсинде ошол Raptorдон айланып учуп, ушундай анан атака кылышат экен да. Анан ошол самолеттук дронго Украина окуу жайларында окута баштаптыр балдарды. Самолеттук дрондорду колдонгонго өзгөчө квадрокоптер дрондорду окутканга дагы өзгөчө мындай окуу жайлары пайда болуптур аякта. Анан бүгүнкү күнү ошол бүт компоненттер дейт Кытайдан келет, Евро биримдиктен келет дейт. Евро биримдиктен аркылуу могул телеметрия системалары жана ошондой баягы FPV системалар Кытайдан келет дейт. Анан европалык өнөктөштөргө өтө таарынып дейт Украина. Булар деген Харьковду ошон үчүн баягы жоготуп алышкан, контрнаступлениясы ошон үчүн баягы бузулган Харьковдо. Анткени батыш өлкөлөр аябай жай чечим кабыл алышат. Булар деген өзүлөрү түшүнүштүү дейт. Өзүбүздү чыгарбасак бул начар абалдан бизге эч ким эле жардам бербейт экен, бизге эч ким эле күйбөйт экен деп өздөрүн ушул абалдан чыгара баштаганга аракет ташташты дагы, өндүрүштөрдү жайгаштырып атышат. Азыр Европада да жайгаштырып атышат баягы. Анткени Украинанын өзүнүн территориясында жайгаштырса, каптар менен ошол кинжалдар менен ал өндүрүшүн толук талкалашыптыр орустар. Анткени агентура иштейт дейт жакшы. Евро биримдиктин өлкөсүндө, НАТО биримдиктин өлкөсүндө ошондой заводдорду жайгаштырганга аракет кылып атышат. Эгерде ушундай баягы дрондорду майда дрондорду жыйнаган бригадалар бир заводдо жыйнабайт дейт Украинада, бүт Украина территориясында кайсы бир компоненттер жыйнап, анан негизи баягы согуш майданына
бир 10-15 километр калганда ошол жерден анан толук дронду жыйнап туруп аскерлерге дроноводдорго колдоруна карматат экен да булар. Анткени бир жерден эгерде жыйнаса ошол жер тез эле белгилүү болуп Орусияга ошол жер толук менен жарылат экен, баягы ракеталар, бомбалар менен жок кылынат экен. Ошон үчүн булар ушундай системага алышты. Волонтерлордун системалары, волонтерлор бүт ар кайсы жерден жыйнап туруп, анан бүт комплект үчүн бир жерге баягы согуш майданына жакындаганда жыйнап туруп колго карматат экен аскерлерге. А чоң дрондорду болсо дал ошондой эле баягы дрондордун ар кайсы цехтерден жыйнап туруп, анан чек арага алып келип, так баягы майданга аз калганда ошол жерден толугу менен жыйнап аскерлерге тапшырат экен. Ушундай жагдай буларда. Ошон үчүн Евро биримдиктен ошол жыйноону чечтик дейт. Анткени Евро биримдиктин өлкөсүнөн чыгарбасак дейт, бияктан Украинадан такыр шанс жок дейт да. Ошондой анан дагы атакалар көп болуп атат. Орусиянын аскерлери бүгүнкү күнү кээ бир аналитиктердин айтуусу боюнча ошо Покровскдун 36 километрге киришти, бирок өтө узун тил болуп кетти. 2 капталынан украиналык баягы аскерлерди алар мындай котелго, казанга жаба алат. Бирок бир да жаман жери бар, эгерде украиндык аскерлердин бригадалары иштесе, анда ошол кайра алга кеткен жоокерлерди Орусияныкын алар да казанга жаба алат да. Ошондой эки тарапка тең аябай коптуу абал түзүлдү дейт ушул Покровскдон. Анан Шебекинадан дагы, анан Торецктен дагы ошол Орусиянын аскерлери алдыга жылып атат, бирок интенсивдүүлүгү азайды дейт, техника такыр жок дейт, техника азайды дейт такыр. Бирок ошол менен бирге дагы эле потенциал чоң, Украина дагы эле аябай ката жапа чегип атат, эки тарап тең аябай көп жоготууларга учурап атат. Ангер маалыматтар боюнча Орусиянын өзүндө дагы ыдыроолор бар дейт. Ошо башкы атайын кызматты, ошо атайын операцияны башкарып аткан жана коргоо министрлигинин генералдары аябай катуу мындай тирешүүгө өтүп кетти дейт. Анан ошонун аркасы менен дагы булар аябай алаксат, ички иштерге аябай катуу алаксатат дейт Орусияда. Ушундай нерсе болуп тур. Ушундай абал, ушундай бул нерседен, маалыматтан кандай сабак алышыбыз керек? Могул тажрыйбаны, жасалма акыл менен коштолгон дрондорду колдонуу тажрыйбасын биринчи үйрөнүшүбүз керек биздин өлкө, биздин армия. Балдарды аябай көп адистерди тарбиялаш керек аны колдонгон. Экинчи ирет бул деген баягы ошондой дрондордун атакаларынан бир дрон болобу же үйүр болобу, кошун болобу, ушундай дрондор аларды токтотууга атайын мындай жакшы мындай эффективдүү ПВОну жасаганга үйрөнүшүбүз керек да, аны өлкөгө салыш керек да. Негизи тынчтык болсун, бирок кайра эле кайталайын, тынчтык бир гана согушка даяр болгон мамлекетке келет. Ошон үчүн эгерде канчалык кырган болсок, канчалык тишибиз куруч болсо, ошончо бизде тынчтык болот да. Анда эмесе кийинки өрлүктөрүн көрүшкөнчө. Да, вот проезжаете, карета, вот этот карет, к нему подъезжаете. А что ты тут наушники не одел? Да, и по ней вверх едете. Попал. Куда ты стрелял? Круглую мишень. Ну. Это сильно бьет. Есть. Есть. Попал. Пуля отлетела. Слышал, да, как?